Hoş, kaçkıla. Hazır koyam mehnat kılıtasın dep araba түртүп иштегендерди мен өз алганда жүк ташып иштесем деп ойлодум эле. Бирок аял кишиге жүк салбайт экен. Өзү жүк ташып иштеген нерсе өзү неме болот экен да, мындай. Зыяны жок иш да. Сач бирөөнүн жүгүн ташып иштесең, зыяны жок иш ал. Бирөөгө акча бербейсиң, наоборот акча аласың. Бирок мен ошондой иште иштеп көрсөмбү деп ойлосом, мага туура келбейт экен ага. Мына 2 жылдан бери демелбей иштеп атам. Почти күйөөм ооругандан бери демелбей иштеп атам. Мен демелип отуруп калсам, үйгө кичине тамак аш апарганы, продукт апарганы эч ким жок да. Жалгыз өзүм иштеп атам. Кээде арабада алгындай үстү жабык жерлерге туруп аламын, арабага койгонумда. Ар кыл болот да. Соода кээде өтпөй калат. Өтпөй калганда мындай эзиле турган нерсе алсаң, эзилип кетсе баары акчасын төлөйсүң. Мажбур төлөйсүң. Анан өзүм жегениме наныма деген пулдан бияка төлөшкө туура келет да. Келиңиздер долоного. 350 сом, кечки базар. Каарманыбыздын жумушу дал ушул базардан таңкы саат 8-де башталат. Араба тартып үй бүлөсүн баккан Жылдыз айым долону кээде кийим-кече сатып тирикчилик кылат. Азыр деле өзүм сооротуп коюп жүрөм. Азыр мен кылган ишимден неме коюм, кыйналбаймын. Күйөөм ооругандан кыйналам. Мисалы ошо жакшы болуп кетсе, бүт кыйынчылыгым өтүп кетет. Сен күйөөм иштеп, мени бакканды каалаймын. Мен базарга чыксам чарчабадым. Күйөөм ооругандан чарчадым. Болгон ошо. Аял кишиге бул жумуш оор болгону менен аны билгизбей эмгектенген соодагердин эки көзүндөгү аянычтуу муң буга күбө. Бары эле уктасам деп калат экенсиң. Ага каякта? Ага тирилик койбойт да. Үйдө калып мени кара дейт күйөөм. Мен үйдө карап калсам күйөөм. Тирилик ким кыймылдатат? Ким мага нан берет? Ким мага акча берет? Мен мону тирилик иштетип ал деп. Эч ким бербейт. Мен деген байларыңам азыр бербейт. Тойлорго апарат, туура. Кой муну апарайын деп, уят деп апарат. А мындай колуна жокторго бериштен жиркенишет. Бар байлар жок эмес. Мен дегенде бар. Мисалы үчүн бир аптада бир жолу 1 кило жегендер бар. Биз бир айда бир жесек сүйүнөбүз ошого. Аба ырайынын суугуна, жумушунун оордугуна моюн сунган каарманыбыз ишине нааразы болбойт. Турмуш шарттын оордугу аны ушул кадамга түртүүдө. Кээде базарда эки нанга да акча таппай калган күндөрү болот. Турмуштун татаал жолуна кабылып, кыйынчылыкта өмүр сүргөн аялдын 4 жылдык өмүрү базар менен ушул арабада өтүптүр. Хош эй. Хош. Арабанын 2 кылдырай тең иштесе, анан кийин иш кыласың да. Бир кылдырайги неме бузук болуп жатса иш кыла албайт го эч ким. Мен азыр айласыздан да. Азыр айласыздан. Бир күн үйдө кала турган болсом, мисалы үчүн бүгүн силерди барат деп үйдө калып калсам, бүгүнкү 2 нандан курук калат элем. Траттодан курук каламын. Бүгүнкү соданы пулунан курук каламын. Күйөөм айтат, үйдө кичине демелбейсиңби дейт. Мен демелгенге шартым жок. Ага. Таптакыр. Мага шерик болуп 1 жарым иштесе, ошону ордума коюп демелсем болот эле. Мага деле шерик жок азыр. Бир кызым 7-класста окуган кызым бар. Аны мектептен калтыргым келбейт. Ал да билим алыш керек убагында. Анча-мынча алып калам кээде илактатып. Хош эй. Качкыла бала, кач. Кичине тап. Кетотаңбы ой деп. Шашпаң. Сиз аркага тартып туруңбу? Эм болду, шашпаң. Кайсы мынабы? Балдарскийби? Канчадан? Сен чагырып сатып жүргөнүңдө кызым турмушка бердим эле. Ошондо эми болду эже. Базарга чыкпай эле коюңуз, же башка иш кылыңыз деди. Намыстанып, мен кызым албай койсо, ошо семчке куруп сатып жүргөн аялдын кызы деп намыстанса мейли албай эле кое берсин дедим.
Мен көчөгө чыгып кеткен жокмун, оорлук кылган жокмун. Пешенетер мээнет менен багып келе атамын. Мен бул семчка куруп саткандан намыстанбаймын деди. Мээнет менен, ак мээнет менен. Эме кылдан жамандыгым жок бирөөгө. Мисалы үчүн кысам жакшылык кылышым мүмкүн, жамандыгым жок. Колуман келсе гана өзүм ошого кыйналгандарга берсем гана. Эми азыр колдон келишинче ушу. Базарда жумушу аяктаган соң үйүнө жол алат. Сузак районунун Кыржол айылынын Чангент дарыясынын боюндагы мына ушул жепирейген тамда 10 жылдан бери жашап келишет. Каарманыбыздын жолдошу жубайынын базардан келишин дайыма ушундай күтүп турат. Жолдошу Жаныбек Кулматов 49 жашта. Мындан 1,5 жыл мурда башынан травма алып, буту жакшы иштебей калгандыктан ишке жарамсыз. Буга чейин спецназ кызматын аркалаган. Турмушта мындай абалга кептелбегенимде жубайымды базарга жөнөтпөй, өзүм оокат кылмакмын деп үмүт чырагын өчүрө сүйлөгөн кайгылуу сөзү жүрөгүмдү жарып өтөт. Күйөөм ооруп калган себеби военныйда иштеди кичине. Бир 3 жылча иштеди. Военный спецназ болуп. Мен кандайларга түшүнө бербеген үчүн мындай кийлигишпедим. Кандай иш, эмне иш деп делечи. Аны койсоңуз кожайын, бул ишти иштебеңизчи, сизге болбойт да бул иш. Шопурул болуп жүрчү элеңиз го деп жүрдүм. Жүрсөм кой, мен бирден бир жүрөгүмдөгү кесибим иштей берейин деп жүрдү. Ошондо машыктырып жүргөн экен. Ошо командировочный аяк бияктарга барып жүргөн да иштегенде. Ошондо машыктырып жүргөн экен. Көрсө, ошо машыктыруу ашыкча болуп кеткен дешип атат да азыр эми. Ошондон улам биринчи буту ооруду. Былтырлары. Бутум оорутат деп секин аксап жүрдү. Өтүп кетет менен жүрдүк да биз дагы. Ак бияка көрсөтпөдүк. Доктурга барың десем, унабай жүрдү, таптакыр. Жок, барбайм доктурга, эч нерсе эмес деп. Кийин анан колум оорутат деп жүрдү. Андан жыл токтоп калбайт экен. Жыл өтүп кете берет экен, айлар өттү. Айланып отуруп. Секин отур. Оппа. Бирден бир тилеги жакшы болуп кетсем, эл катары үй бүлөмдү баксам деген үзүлбөгөн үмүт менен күн кечирип келет. Мен калам соңуз болобуз. Каарманыбыз эртең менен жумушка жөнөөрдөн мурда жолдошунун тамак ашын камдап берип, анан жөнөйт. Ал арада жолдошу короодо ары бери басып, жубайынын базардан келишин чыдамсыздык менен күтөт. Четтен карап туруп, жүрөгүң зыркырап, көзүңдөн жаш айлана түшөт экен. Күйөөмө чай кылып беремин, термосуна чай дамдап беремин. Эмесем өзү эптей албайт, кайнатып иче албайт. Өзү даяр кылып берем чайды. Өзү ичип отуруп турат кечке чейин. Өзү жалгыз калат себеби. Термоско дамдап берем, даяр кылып, букатынып ширип берем, даяр кылып. Ошону куюп ичип турат. Капысынан кошуналар келип калса, ошолор жардам кылып коет кичине. Окатын куюп берип, чайын дамдап берип, чай түгөнүп калса. Мен жок болсом ушу. Менен базарга чыкпасам айла жок. Тирилик керек баары бир. Ошо күнүмдүк тириликке кичине иштеп келем. Болушунча, насибинче. Элге окшоп ашыкча таба албайм.
Күнүнө 200 табамбы, 500 табамбы. Тапканыма сүйүнүп келем, Кудай бергениңе шүгүр. Ушунчалык курук койбойсуң деп. Буга чейин батирден батирге көчүп жашачу. 9 жыл мурда Аяш атасы белек кылган 3 комнаталуу толук бүтпөгөн үйдө жолдошу жана кызы менен жашайт. Үйдүн документтери да жок. Документ жасатууга көп жолу аракет кылган, бирок андан эч кандай майнап чыкпаптыр. Эң кыйналганым квартирадан кыйналдым. Өтө катуу кыйналдым. Квартирадан ким жадады дегенде мен дейт элем деп ушинтип калдым. Бүгүн мунукунда жашасам, эртеге кимкинде жашайбыз деген күндөрүбүз болот эле да. Мисалы үчүн бирөөнүн үйүндө жашасаң, али үйдүн эгеси келсе, квартиранын эгеси келсе, эми не дейт? Айып таап кетет эле, сөзсүзчү. Эмне жерде мындай кылып коюпсуңар? Көчүрүп коюпсуңар. Эми балдарым жаш болчу, кичинекей болчу, кояй дей албайсың. Жашпаган көлүнө катуу тие албайсың. Ошого квартирадан жадап, качан өзүбүз үйлүү болот экенбиз, өзүбүз үйүбүз болсо жакшы эле деген күндөрүбүз болот эле. Бирок үй жок, мындай деп чанып кетпедим. Жок, мындай кейкилер бар экен. Үй жок, кой, буну менен жашап не кылам? Андан көрө азгырылып, шайтан азгырылып кеткен адамдар болот экен. Бирок мен жүрөгүм ага жол бербеди. Акыл ойго эмес, жүрөккө кулак салыш керек экен да. Күйөөм экөөбүздү ажыраштыргандарым болду. 1 жыл таарынышып алып жүрдүк күйөөм экөөбүзчү. Анан кайра кой, тагдыр насип бир кайра жашап калдык. 1 жыл бөлөк жашап жүрдүк экөөбүз эки жакта. Болбойт экен. Агачы. Өз фуналалым. Светти, избейлер, анексе жene туса. Тен солома жатам бери суune. Мен мейдагата болум келет. Башка балдар болсо командага салынбасын. Дал ушундай турмушта ак эмгек менен акча тапмак тургай көчөдө тилемчилик кылып жүргөндөрдү билебиз. Ушундай оор күндө жолдошун таштап кетпей колдоп коштоп, ар убак жанында болгон каарманыбызга алкыш айтса арзычуудай. Жашоосуна нааразы болуп келген замандаштарыбызга үлгү болот деген үмүттөбүз. Урматтуу Камчыбек Ташиев Кыдыршаевич, мен сизге кайрылуумдун себеби ушул күйөөм быйыл жаздан бери катуу ооруп калды. Ошон үчүн сизге кайрылып атамын. Кичине дары-дармегине кичине жардам берсеңиз. Доктурга жаткызайын десем, акча каражат жетишпейт. Мурун жакшы сүйлөчү эле, азыр сүйлөй албай деле калды. Ошо сизден гана үмүтүм бар. Күйөөмдүн кайрылайын деген себеби ушу биринчи очередте ден соолугума кичине жардам берсе дейт. Жакшы болуп алып анан кийин ушу кичине үйгө документке жардам берсе, документ кылдырып алсам дейт. Аял киши мен кажынып тапканы менен эркек кишинин акчасындай болбойт экен, эч качан. Биз 5000 табайлыбы, эркек кишинин 500 сомундай болбойт экен. Баракасы болбойт экенин мен ушуну билдим. Мына 2 жылдан бери күйөөм үйдөбү, мен иштеп атам, кажынып иштеп атам. Наоборот, карызга кирип кеттим. Көбүнчө айтат, аял кишилер жакшы табат. Аял кишилер табабыз туура. 5000 деп, 10.000 деп тапкан күнүбүз болот, туурачы. Тапкандар бар. Мен өзүм таппасам деле, жалган сүйлөбөйүн. Бирок эркек кишинин тапкан акчасындай барака болбойт экен, эч качанчы. Тагдырдын оор сыноосуна моюн сунуп, бул күндөрдө өтүп кетеринен үмүтүн үзбөй жашап жаткан мекендештерибиздин саламаттыгына кайдыгер карабаган инсандардан жардам сурайбыз. Тамчыдан көл куралат демекчи, колубуздан келген жардамыбызды аябайлы.